Yavaş, yukarıda tonikimi size fakat. Bu kargaşalı okuyalardı başımızdan ötközüp beribem. Korkpой эле калдык мындайча айтканда. Элим жерим деп. Бул каргашалуу окуя кечеги 16 сентябрдагы 1-14 сентябрда болду да билесиңер бәріңер. 14-дө чыгып эле качып кайтып келгенбиз. Бир качканбызда кайтып келгенбиз да бәрибиз. Анан бетте 15 күнү турганбыз, 16 күн эрте менен 6:20да Кудай рахматы болуп кетти. Гүлжигит Бектенов командир чалып, эже ушундай Көкташ Аксайда уруш башталды, элди алып чыгың деди. Анан ошо бойдон эле мен бардыгыбыз уктап атканбыз, чындыгында мен дагы эле уктап аткам. Эки баламды тургуздум дагы кошуналарга жөнөттүм, себеби баары өлүк уйкуда жатат да. Анан намаз окугандарым бар, элдик кошундарым бар, олорго чалдым. Аялдар төрайым бар, олорго чалдым. Бардыгы көтөрбөдү, бардыгы намазда экен. Анан группага таштап коюп эле чыгыңыздар, ушундай уруш башталыптыр деп айтып коюп, үймөй эки балам менен өзүм эшиктерди тарактатып ойготтум. Көө уктап калган. Ошентип неме кылдык да, кыскасы элдерим бардыгы өздөрүдө машинасы бар экен, жакшы Кудайга шүгүр. Эч нерсе алып чыга албадылар. Машиналарга отурду, алганы алды, 1-2 сыйра кийимини. Биз ошо бир үстүбүздөгү кийим менен чыгып кеттик. Экиден зорго документибизди алдык. Ошо ойдон чыктык дагы. Мен мачиттин алдыга келип, ошо элдик кошун балдар бар, патриот. Ошолор менен турдум. Эжелери бар, 1-2 аялдар. Эл чыгып кеткиче ошо жерде бардыгын көзөмөлгө алып, ошо жерде турдум. 1-2 калган экен үйлөрдө. Алар дагы бирок акырындап чыккан. Кыскасы достук эли бардыгы толук чыгып кетти да. Толук чыгып кеткенден кийин командир бу жерде турбай кетиңиздер деди. Биз мына скорыйны алып тез жардам машинасыны. Ошо патриот балдар менен немеде турдук, мына перевалыбыз бар да, катта перевалыбыз. Ошо жерде эми кичине болсо ham энелерге жардамыбыз тийип калат деп. Ошо жерде турдук. 12 болду, 1 болду. Ошо жерге чейин, ошого чейин турдук да, кыскасы атышуу болуп атты, токтоосуз болуп атты. Анан военныйлерден уже биринчи жарадарлар өттү ошо мезгилдечи. Үйлөрдүн күйгөнүнү ошо перевалда туруп билдим. Уже үйлөр күйүп атат деп, мына тоодун чокусуга чыгып балдар көрдү да. Уже алды күйүп атат үйлөр дегенде, бирок менде коркуу сезим болгон жок. Кайтып выжданым кайнады. Ушундай алам кылдым. Же ыйлашыңды билбейсиң, же башка кылышыңды билбейсиң да. Анан эми бардык нерсе Кудайдан. Кудайдан деп анан ошо жерде бирок үйлөрүбүз күйгөнүгө ар бир менин достуктун жашоочулары үй бүлөм ич ачышты. Себеби бардыгыбыз бала багабыз деп жүрөбүз. Биттелеп койгонбуз ошо дубалдарыбызды, кесектерибизди. Жаман болсо ham, капа болсо ham өзүбүздүн үйдө. Ар бирини мына мен 30 жыл топтогон буюмдарым 1 секундта күйүп жок болду. Бир эле меники эмес, ушу элимдики бардыгы кимдин үйү күйгөн болсо ошолор да ушинтип топтогон да. Эми буга биринчиден Кудайдан келген суноо бизге, тагдырыбызга жазган бул нерсени себепчи тажик болуп калды. Буга биз тагдырыбызга тан бердик. Бирок элиме дагы канча сыйлады энелер. Килемдерим күйүп кетти, канча буюмум күйдү деди. Мен ошолорго дагы ошо мезгилде өзүм дагы жүрөгүм ооруп турат. Ошондо дагы айттым да, майли ажапалар, эжелер, жеңелер кыжалат болуп огула. Зато биздин алтын башыбыз аман калды. Алтын башыбыз аманбы, ушу бизге байлыгыбыз алтын башыбыз. Буюмду, акчаны табабыз Кудай кааласа, ден соолук өмүрүбүз эле болсо табабыз деп ушинтип өзүмчө ичим, жүрөгүм күйүп турса дагы билдирбей ушу элиме ушинтип аттым. Түшүбүзгө да кирген жок, ойлогон жок. Эми үйлөрдү былтыркыдай кылып, былтыр 10 та үйүбүз күйгөн. Ошондой кылып дагы салып берип койсо керек дедик. Бирок үйлөрдү ham мынчалык салат деп ойлободук да, мынчалык деңгээлде салып берет деп мен чындыгында өзүм дагы ойлогонум жок. Кийин ушу проектлерди алып келип көрсөттү, анан элдерге чогулуш кылдым, бардыгын айттым, ушундай үйлөр түшөт экен бизге, бүт шарты менен шаардагыдай үйлөр түшөт экен деп элге түшүндүрдүм. Бардыгыбыз ичибизде курсан болуп эле койдук. Мисалы салып бербей, акчаны берип өзүңөр ошо пакса үйүңдү салып ал десем эмне кылат элек? Эч нерсе муну мисалы атайлап биздин кыргыздар кылган жок да.
Бул эми Алла Таала пешенебизге жазган экен, ошо тажик себепчи болуп, тажик кылды да мына. Ошон үчүн үйлөрүбүз жакшы, мына ошонун шарапатында мектептерибиз курулду. Мындайча мектепти биз түшүбүздө ham көрбөйт элек, ойлогонубуз ham жок. Балдарыбызга азыр мына 100 орундуу мектеп курулуп атат. Бүт шарты менен. İçinde nemesi менен фау бар, кухнялары бар, заманбап бардыгы. Женский мужской деп неме унитаздар коюлду. Мындай жок эле да бизде. Бүт кышта ham көчөгө чыгат эле балдарыбыз. Садиктагы, неме дагы, мектебибиз дагы. Азыр мына бардыгы заманбап болуп, орду менен жакшы курулду. Бассейндер курулду. Спорт залыбыз бар. Мына газон деп мен 5 жылдан бери жүгүрөт элем. Ушу газонду жаштарга куруп берейин, бекерчиликтен ар нерсе болуп атат деп жүгүрүп проектке киргизилген жок элем да. Мына өзү эле болуп калгандай болуп калды. Мына газон дагы курулду, Кудайга шүгүр. Чексиз ар бир жегенибизге, ар бир кылган ишибизге чексиз шүгүр кылсак, ошондо бардык нерсе алдыга жылат деп ойлойм да. Себеби ар бир нерсеге шүгүр кылышыбыз керек. Налып, нашкүрчүлүк кыла берсек, Кудайга ham жакпайбыз. Ушу мектеп бүтөбү деп элим сурап атты. Сентябрга бүтпөсө балдарыбыз чыгарбай эле турайык дагы, анан бир жолу бүткөндө чыгарып келейик деп 5-6 азыр ошо Баткенде окуп атат. Эртең мына мектеп бүткөндөн кийин алып келишет, бардыгы жашайт. Себеби мен элге көп түшүндүрөм да, мына чек арадагылардын бардыгынын айлыгын көтөрдү. Чек арачы барбы, иштеген жумушчуларыбыз барбы, пенсия пособияларыбыз көтөрүлүп атат. Мынандай шарттарды түзүп берип атат. Мисалы Баткендин центриде ички көчөлөрдө асфальт жок. Биздин ички зигзаг көчөлөрүбүзгө чейин асфальт болду да. Ылай болбойт да, мындайчасы айтканда, балдарыбыздын путу ham өзүбүздүн путубуз ham. Шунчалык шартты түзүп бергенден кийин президентибиз жакшына болуп келип жашаш керек бу жерде. Жашап, Кудайдан жакшы ниет, тууру эмени ойлоп, жакшы ойду ойлоп жашасак, бардыгы жакшы болуп кетет. Каерде болсо жаман сөз сүйлөсөң жаманга кете берет. Жакшы сөз сүйлөсөң жакшы дейт. Жакшы тилек жарым ырыс дейт го. Ошондуктан элим кетпейт бу жерден. Мына азыр башыда үйлөрүбүз бүтө электе дагычы уже келип жашаган, бир 10 семья келип жашаган да. Биз кетпейбиз деп. Уже квартирада бардык тажады да. Квартплат төлөйт. Алды мына 7000ге чейин төлөп атат. Аркасы 2,5 чейин төлөп жашадылар. Бул жердеги эркектерге дагы, аялдарга дагы айтам да, ачык айтамын. Бул жерде ар бириң киндин канын тамган жер дейм да. Ар бириң туулуп өскөнсүң. Ушу жерде иңалап добушуң чыккан деймин. Ушу жерде кылымдар боюм, аалымдар, молдолор, катта атабыз, катта бабаларыбыз өткөн. Ошолордун мазарыны кантип берип коесуңар деп мен көп айтам буларгачы. Өздөрү дагы эл айтат, биз эч качан ошо кече урушта дагы мазарыбызды дейлептир, мазарыбызды дейлеттирип көрбөйбүз ата-энелерибиз жаткан жерди деп бардыгы эркектерим ушундай выжданы кайнап атты. Мына ушу достук эли мындай жерди биз таштап эч качан кетпейбиз дейт. Азыр эми ушу мектеп эле бүтсө, Кудай кааласа дагы баягыдай болобуз. Кече Өрүк маалда эми мурункудай жашоо болду да. Өрүк маалда бардыгыбыз келдик. Ушу чилдеси чыга элек алделерибизге чейин ушул жерде болдук да. Бардыгы ушул жерде кадимки жашоо болду. Кадимки. Ушунчалык өзүбүздүн айыл жакшы да, кыскасы. Ушул айылдан эми келечек баатырлар чыгат. Себеби азыр алделерибизден баштап 90го кирген чалдарыбызга чейин, абышкаларыбызга, карыяларга чейин уже эр жүрөк болуп калдык. Биз жүрөгүбүз таштай эле болуп калды. Биз азыр автоматтын үнүнү сезбей эле калдык, автоматтын үнүнү. Мисалы мына Баткенде ончо-мунча ит атат күндүзү. Биз жашап жүрдүк да квартирада. Коңшулар чочуйт, биз сезбейт элек ошону дагычы. Себеби биз кулагыбызга ham уже сиңип бүттү да. Бул нерсени биз коркпой эле калдык да, кыскасы. Бул нерсе болсо эми биз дагы ушул үчүн күрөшүшүбүз керек да. Өзүбүздү өзүбүз коргошубуз керек. Ошол эле бир эле бийликтикте отуруштун кереги жок. Ар бир айыл чек арада жашаган айылдар. Ар бир эл өзүнүн чек арачылары менен биргеликте, эл менен биргеликте коргош керек. Ошол эле менин патриоттук сезимим ушул да. Себеби битте чек арачы солдат карайт дебеш керек. Элдер өздөрү кошулуп разведчик болуш керек. Ар бир нерсени тиктеп, ар бир нерсенин алдын алып туруш керек. Ошондо анан алдын коопсуздукту сактайбыз да. Эми президент кепилдик берсин, анан губернатор кепилдик берсин деп отуруштун кереги жок. Ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз сак болушубуз керек. Ал үчүн эми ден соолугу чың. Ооба, ден соолук чың болуш керек. Азыр эми өзүмдүн балдарым бар да, мына жерде бир 5-10 балдарым бар. Булар ушундай эме кылып турат, выжданы кайнап турат. Биз эч жака кетпейбиз. Биз коргойбуз ушул жерде. Эми жаш балдарым бар менин, мына өспүрүм балдарым, бүт патриот балдар бар. Эжелер бар бетте. Эжекейлерим бар. Ушундай айылдан эч жака кетпейбиз. Ушул жерде жашайбыз, ушул жерде эме кылыш керек.
чакырайык калгандарда 5-6 келбеген болсо чакырың деп атат мага. Кесип ана жерде чогуу жашайык. Кемеге түшкөндүн жаны бир деп атат.